биздин мээбизде ата эне орнуп калган ошол түшүнүктөр бар, кереги жок ынаным ишенимдер бар, таарыныштар бар, күнөөлүү сезимдер бар. Койчу деги адам өзүн өзү күнөөлөп сабап урган боюнча астыга киши жибербейт. Насилие, зордуктоо боюнча адам өзүн өзү зордуктайт. Анан сен ичиңде ошону кылып аткан соң сыртыңан анан ошону көрсөткөн адамдар пайда болот. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн эң биринчи ичиңдеги сосудту, башкача айтканда идишти тазалап чыгыш керек. Ошол кептин бар ошол идишке жабышып калган окуялар да болот. Азыркы сенин айлана чөрөңдө жакпай аткан нерсенин баары ошол жерде турат деген сөз. Түшүнүктүүбү? Ал башка жактан келбейт. Алам ушунчалык идеалдуу түзүлгөн, биздин айланабызда мындай чоочун-почун, мага тиешеси жок деген эчтеке жок. Бардыгы менин айланамда болуп аткан окуя, сенин айланаңда болуп аткан окуя, бул сенин тарыхың. Менин айланамда болуп аткан окуя, бул менин тарыхым.